Бүгүнкү кыргыз коомунда кечикпеген кишини табуу самандан ийне издегендей эле көрүнүш. Бир жерге кечигип барабыз, эмнеге кечиктиң десе кыргызбызда деген шылтоону айтканга көнүп калганбыз. Кечигүүнү көнүмүш адатка айлантып алганыбыз айланадагылардан алда канча артта калтырууда. Кечигүү коомубузда болуп жаткан кесепет. Андыктан бүгүн биз ушул теманы кеп кылабыз. Сиз дагы бизге кошулуңуз. Биздин студиябызга атайын келген конокторубуз бар. Биздин студиябызда Улуу Тоо басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров агабыз. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чырмаш Төрөбеков. Тайдзи чебери кыргызча тактык 5 мүнөт эрте экенин тастыктап жүргөн байкебиз Медер Бишкек. Жана ошондой эле акын Алтынбек Исмаилов, диктор алпаруучу Расул Багышбаев, тамада алпаруучу Канай Анаркулов жана ырчы аткаруучу Айпери Кубик кызы келген. Студиябызга кош келдиңиздер. Негизи азыр биз айтып өткөндөй эле бул кыргыздын коомунда кечикпеген кишини табуу бул чыны менен самандан ийне издегендей эле көрүнүш да. Негизи кечигесиздерби? Кечикпегенге аракет кылам. Кечикпегенге аракет кыласыз. Сиз Медер агай? Мен деле кечикпегенге аракет кылам. Арабызда кечиккендер барбы? Расул, кечигесиз да. Эми телевиденияда, радиодо иштеген адамдар бул баягы бизде жумушта иштеп атканда телевидение болобу, радио болобу 1 секундтук пауза же болбосо 1 секундтук брак үчүн жашооң менен өмүрүң менен жооп бересиң деп үйрөткөн да. Ошон үчүн айрымдар үчүн 5 мүнөт, мынакей баратам 5 мүнөт деген бул анчайын деле, анчалык деле баягы убакыт болбошу мүмкүн. Бирок биз үчүн ошол 5 секунд бул өмүр менен өлүмдүн ортосу. Ошон үчүн мен ар бир секундту баалайм, ар бир секундту баалагандыктан керек болсо кечикпегенге аракет кылам. Балким эрте барышым мүмкүн, балким дал убактысында барышым мүмкүн, бирок такыр ушундай бир кечигип калган жашоомдо боло элек. Чырмаш эке. Бул кечикпеген адам болбосо керек деп ойлойм мен. Эми кечигесин ар бир шартка карайт да. Мисалы азыр шаарыбызда пробка деген машина көп. Ошондон кечигип калышың мүмкүн. Бирок аракет кыласың, эртерээк чыгасың кээде. Кээде убагында келесиң, кээде кечигип да каласың. Концерт убактарда деле кечигип калабыз да кээде. Кечиккен, эми негизи немецтерди алып карай турган болсок, кечигүү бул уурулук деп эсептешет экен. Кечиккен ал жакта бир чоң уурулук кылган, кылмыш менен тең карашат экен да. Бизде Медер агабыз отурат, кыргызча тактык 5 мүнөт эрте дейт. Деген менен кыргыздын тою болобу, ою болобу, бүт баарысы кечигүү менен башталат. Эмнеге? Жооп бербей эле койгонум туура болот эле, бирок жооп берип коермун. Баягы бул менталитет да. Бирок менталитет деле ушул менталитеттен болот деген эле туура эмес. Мен мындай анализ кылып көрдүм да, бул китепти чыгарарда. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында эле, мисалы 50 өнүккөн өлкөлөрдө пунктуалдуулук же болбосо тактык өтө жогорку деңгээлде өнүгүптүр да. Артта калган өлкөлөрдө болсо жоопкерчилик дагы аз, анан ошол баягы пунктуалдуулук жок да. Бул кечигүү жоопкерчилик менен тыгыз байланыштуу. Өтө чоң байланыштуу да. Жумадин агай, негизи бул кечигүү дегенде эле бүгүн кыргыз коомунда бир ушундай салтка да айланып калдыбы? Колубузга келип чакыруу 5-те деп тиет. Кайсыл тойдун болбосун чакыруусу колубузга 5-те деп тиет. 5-те даярданып баштайбызго. Ал той өткөзгөн жак деле саат 5-те чалып тойго келип атасыңбы деп сурабайт. 7-де барсаң өздөрүн дагы табыш таппашың күмөн. Бул эмнеден болот? Бул эми убактылуу бир нерселер болуш керек. Бара-бара убагында келгенге үйрөнөбүз. Анан 6-7 саат той болуп атпайбы? Бул дагы зыяндуу да. Ден соолукка зыян, ашказанга зыян, бардыгына зыян. Ошону бир 2 сааттан 3 саатка чейин деген нерсеге дагы келебиз деп мен ишенем. Мындан 2-3 жыл эле мурун 500 кишилик, 700 кишилик, 1000 кишилик тойлор өтүп аткан болчу. Азыр бир аз кыскара баштады. 200, 150 боло баштады да. Бара-бара бир 50 кишинин тегерегинде эле тойлор өтсө жакшы болмок. Бирок бул биз сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө каалайбызбы, каалабайбызбы келебиз. Базар экономикасынын өтө катаал мыйзамдары бар. Ошол бизди такайт жана ошого алып келет да. Ал базар экономикасынын кечигүү менен адамдын өзүнүн жеке кечигүүсү менен кандай тиешеси бар? Мамлекет күнөөлүү дегендей эле болот албызбы? Жок, мамлекет эч кандай күнөөсү жок. Биздин өзүбүздүн деңгээлибиз, жоопкерчилигибиз азыр ушул абалда да. 90-жылдары Союз кыйрап кеткенден кийин
эгемендүүлүк башталгандан кийин ошондо бир чоң, аябай чоң коркунучтуу оору бар болчу коомубузда, ал деген алкоголизм дегенчи. Ошону мамлекеттин эч кандай программасы деле жок болчу, бирок коомчулукта абдан сарсына болгон кишилер бар эле. Кокус бир Генофондго доо кетпесе экен, кокус бир келечеги жаман болуп калбаса экен, Сибирдеги майделдердей болуп такыр эле бир жүдөп калбаса экен депчи. Ошону базар экономикасынын шарттары катаал болуп кирген сайын анан тыйылып отуруп, албетте башка да себептер бар, бирок мен иликтеп көрдүм. Ошо базар экономикасынын катаал шарттары ошо алкоголизмден бизди арылтты да. Биз иштегенди үйрөндүк, акча тапканды үйрөндүк. Жана ошону болсо тойлорго жумшаш керек, жакшылыктарга жана жамандыктарга жумшаш керек. Тапканы тойго буйрсун дейсиз. Бул жерде бир кайсы бир деңгээлде бир мактанчактык же болбосо эрегишкендик, жарышкандык деген нерселер иштеп кетип атат да. Ошон үчүн алып болсо деле, мүмкүнчүлүгү болсо деле, болбосо деле кээде кредит алып той өткөргөндөр дагы бар да. Яны карызга батып калышат. Ал киши эч убакта андай той өткөрбөйт. Мен ушуну айтып атам. Кийинкисинде андай шарты деле болбойт да. Негизи сиз өзүңүз тойго барганды көп жактырбайсыз. Мен тойго баргым келет, бирок убактым болбойт көбүнчөчү. Анан ошон үчүн убактын жоктугуна байланыштуу көбүнчө барбай калам. Анан кийинки кездери чакырбай эле калышты. Таарынбай да калышты. Бул жашоодо убакытка так жүргөн 3 эле улут бар. Бирөө немистер, экинчиси япондор, үчүнчүсү кыргыздар. Кандайча кыргыздар? Азыр далилдеп берем. Эгерде япондор менен немистерди тойканага саат 5ке тойго чакырсаңыз, япондор 15 мүнөт калганда 5ке. Немистер 5 мүнөткө калганда келип олтуруп калат. Убакытка так жүргөн кыргыздар ошол күнү сөзсүз келет. Ошол күнү. Түшүндүңүзбү? Келбей калбайт, келет деңизчи, кайсы убакыт болсо дагы. Эми бул кечиккен адамдарды мен эмнеге окшоштуруп? Биринчиден жоопкерчилиги жок, экинчиден жалкоо, үчүнчүдөн өзүн жана өзгөлөрдү сыйлабаган, убакытты туура эмес пайдасыз нерселерге бөлүштүргөн, шалаакы адамдар көбүнчө кечигет деп ойлойм. Эгерде адам так болсо, сагызгандай сак болсо, режим менен жашаса, ар бир күнүн, аптасын, айын, жылын пландап, мүнөтүнө чейин эсептеп, эртең эмне кылышым керек, бүрсүгүн эмне кылам, бир жуманын ичинде эмне кылам, жана бир айдын ичинде эмне иштерди аткарышым керек деп, эринбей эле кагазга саат мүнөтүнө чейин жазып алса, ал адам көп нерсеге жетишет. Менделеевдин бир сөзү бар. Убакыт акчасы мал, жөн эле корото бербесең бардык нерсеге жетет депчи. Ансыңарындай акча менен убакытты үнөмдүү, сарамжалдуу пайдалансак, бардык нерсеге жеткирсе болот. Келишесизби сиз? Мен ойлойм бунун баардыгы ушу тарбиядан болуш керек деп ойлойм да. Ушу баланы тарбиялаганда ошону айтыш керек да. Балам, сен кечикпегин, эртерээк барып олтуруп тур депчи. Буга чейин биздин кээ бир бизге үйрөткөн аксакалдарыбыз деле кечигип келип атпайбы? Ай балам, эртерээк барып олтуруп тур дей турган. Сиз негизи өзү сизди тойго 5ке чакырса канча барасыз? Чынын айтыңызчы. Мен 5ке чакырса 5ке эле барам өзү. 5ке барасыз. Көпчүлүк биздин тамадалар ошол кечигүү тарабын ырчыларга коюшат да. Көп кинени ырчыларга коюшат. Балким кечиккен ырчылар деле бардыр. Мен айткан убагынан эртерээк барып күтүп турам да. Лакапка айланып кеткен ырчылар бар экен. Кээ бир ырчыларыбыз күнүнө 7 той болсо деле, 2 той болсо деле кечигет дейт. Канайдын өзүнөн сурайлычы, мына сиздин өзүңүздүн жеке тажрыйбаңызда мындай нерселер күндө эле болуп атса керек, күндөгү тойдо. Ал эмес тойдо бир эле ырчылардын кечиккенин тиги жака кой, өзү жаш жубайлар жок болуп, бир ушундай бир окуяны айтып беришти. Ош облусунун Алай районунда жаш жубайлар жок, түнкү 11ге чейин той болуп, түнкү 11де жаш жубайлар келип батасын берип той бүттү дейт. 15 мүнөттөн кийин. Ошондой нерселер көрүп эле атсаңыз керек. Кечигүү маселесинин негизи той менен сөзсүз байланышы бар го деп эсептейбиз. Себеби кыргыз азыркы жашоодо мындай башка убакыттан көбүрөөк нерсесин той менен өткөрүп атат. Башка бир китеп окуу эмес, бир мындай саякаттоо эмес, негизги кыргыздын жашоосу өзү той менен келатат. Бул жакшы дагы бар, албетте бир аз кемчилик жагы дагы бар. Кечигүү чындап сиз айткандай бул ырчылар эмес, бул жалпы кыргыздын бир оорусу болуп калды. Бул кескесте алып баруучулар бизде кечиккен учур мойнубузга алабыз болуп калат. Тойду алып бара турган алып баруучулар кечиккен учурда болуп калат. Эмнеге кечигесиз? Биз эфирлерибиз болуп калат.
биздин дагы кесиптеш катар эфирлерибиз болуп калат, ошол учурда кечигүүгө туура келип калат. Бирок биз туура түшүндүрүп, алдын ала келишип алабыз. Деген менен той 5ке коюлган да. 5ке коюлган, бирок эч качан кыргыздын тою 5те башталбайт. Бир ушул жерде мисал айткыбыз келет. Канайдын бүгүн да тою бар, 5те делген. 5те 5:30 биздин эфир башталып атат, бирок биз Канайды кечигип барган. Себеби Канай ушул нерсеге өзүнүн макулдугун берди. Канайдан биз сурандык. Билдирсем эгер Канай бүтсө, кыргыздар көп учурда байкасаңыз, Сейилбакта болобу, башка жакта болобу басып баратканда мен көп байкайм, шашпай жүрүшөт. Кыргыздарды ушул той менен байланыштырып калдыңар. Мисалы, декабрдын 25-ине бир тойго чакырсаң, буйруса 2 ай убакыт бар турбай. Келе берсинчи ошол күн барабыз да дейт. Немистер пландайт деп абдан туура айтышты. Немистер 1 жыл, 2 жыл мурун пландайт. Эмне кылышаарын, кайсыл айда кайсы жака барышаарын. Биз көчмөбүз. Биз ошентип жүрүшүбүз керек. Мисалы, мен таң калам, кээде ушундай бир күндө бир эч жумуш бүтүрбөгөн адамдар бар. Жөн эле жай баракат жүрө беришет. Эч планы жок, кечинде эмне кылат, эртеси эмне кылат, кандай жумуш бар, оюнда эмне бар, эртең бир жумадан эмне кылат. Санасы жок адамдар бар. Бирок, мисалы, басып баратып да сен жумушуңду бүтүрсөң болот. Унаа айдап баратып да жумушуңду бүтүрсөң болот. Эфирде отуруп дагы жумушуңду. Ушул жерден суроо берейин да. Негизи бул түз эфирде чыккан алып баруучулар жанагы убакыттын баасын билем десең, учак айдаган кишиден сура дейт да. Ошол эле өңдүү да биздин да түз эфир. Эфирге 2 мүнөт калганда кирип келишет. Ал кирип келгиче сенин болгон нервиң менен кошо боелгон бетиңдеги боеуңа чейин агып түшөт. 2 мүнөт калганда кирип келип, анан дагы 2 мүнөт бар турбайбы деп сени кектешет да. Ушундайлар сизде да көп болсо керек. Өмүр бою түз эфирде келип атасыз. Өзгөчө эртең мененкисине, мисалы эртең мененкисине эфирге сиз айткандай 2-3 мүнөт калганда кирип келишип, анан ал убакытты дагы көп көрүшүп, барып чай ичип келе калсамбы же дагы мындай бир ажаатканага барып келе калсамбы деп сиз айткандай ошол 2-3 мүнөттүн ичинде ушунчалык сен жүрөгүңдү чыгар деген дагы учурлар болот да. Кечиккен коноктор абдан. Айпери, кечигисизби сиз дагы тойлорго? Азыр болгон күнөөнүн баары көпчүлүгү ырчыларга коет экен. Ал эмес Динара эжебиз да айтышат экен, кечээ биз ушул берүүнү уюштурардан алдын сурадык кимдерди чакырсак болот, кимдер эң так келет дагы, ким аябай кечигет деп сурасак айтып атат. Динара эжени айтышат экен көбүнчө, Гүлнур Сатылганова эжебизди айтышат экен. Гүлнур эжебиздин күнүнө 1 той болсо да, 7 той болсо да кечигет дейт. Эң көп кечиккен бир сапта ошол эжелерибиз турат экен. Балким алардын баягы статусу болгондугу үчүн дагы эл күтөттүр. Андан кийин келгенден кийин ырчылардын баары шашат дейт да, шаштырат дейт. Күнүнө бир жерден бир толтура той алып алышат дагы, анан шаштырып атып, бул жактагы тойдун да майынсын кетирет дейт, тиги жактагы тойдун да майынсын кетирет дейт. Кандай бул? Эмнеге ырчыларга мындай күнөө коюлуп атат? Эми бул жаатта 10 жылдан бери келатам да. Анан мурун бир аз жоопкерчиликтүү карабайт болчумун бул немеге. Анан бир жолу калып ушундай бир урушуккан убактаңыз болдубу? Ооба. Атам, мен тамадалардын жумушун түшүнөм да. Себеби атам тамадалып калат да. Анан бир жолу атамдан аябай катуу урушуккам да. Себеби үйдөн ресторан жакын эле экен го. Ата неме чалып коебуз да, мен бара калам да деп ошентип жар айтканга анан кечигип калгам. Барсам, көрсө келин күйөө бар, эл толуп баары бир эле мени күтүп турушкан экен да. Бул окуя бир 4 жыл болуп калды. Анан аябай тойду унчуккан жок, тойду карабай да койду меничи. Анан үйгө келгенден кийин, жаман көз менен да караган жокпу? Жок, эме атамдын ушундай эмеси бар, жини келсе сүйлөшпөй карабай да коет, болду. Анан кийин келип өзүң тирлигин кылып артынан чуркап жүрө бересиң да, анан кийин болду. Анан тойдон келгенден кийин катуу урушту. Түндөсү келип туруп, аябай урушту. Ошондо катуу тилек укканмын. Андан кийин жоопкерчиликтүү мамиле жасайм. Той деп эле эл катары эмес, мен биздин жумушубуз ошол. Концерттерге кечиккен күнүңүз болобу? Жок, андай мен аракет кылам кечикпегенге. Себеби баардыгы таң калат. Мисалы, радиолорго чакырса деле өз убакыт саатында келем да. Баягы күнү Расулбайке да тойго чакырды, эрте эле жетип бара болдум да. Себеби баягы убакыт саатында кел деп айтты. Мен эрте жетсе, баягы эме уялып калгам да. Кээде ошондой болуп калат. Мисалы, бир күндө 7 той отказ кылсаң да болбой, таарына той ээлерине алып аласың. Анан шашкан боюнча айтып атам да. Ырдап коеюн, Сураныч тигил жака жетишип калайын. Токмокто тоюм бар. Бир күндө. Жок, ушундай учур болгон, Токмокто жар алып, шаар ичинде 5 той, аягы кара балта менен бүтөт да. 6-дан 12 чейин ошону бүтүргөн учурларым болгон. Алып баруучулар деле ырчыларга, өнөр адамдарына туура түшүндүрсө, конокторго туура түшүндүрсө, бул баягы туура эле түшүнөт. Мисалы,
так 5-те башталат. Сен 5:20 кел, бүт программа жазылган. Сен ошол 5:20 келбесең, сен анда такыр убакыт болбойт сагырдагыңа. Себеби кийинки убакыттарда башка бирөөлөр жазылган, башка бирөөлөр өнөрүн көрсөтө турчу мезгил десе түшүнөт. Канчалык азыр унукка түштү. Мурун аябай чоң. Мисалы, өзгөчө биз жашыраак тамадал баштаган кезде, жаңы баштаганда бир аз түшүнбөстүктөр көп болчу эле. Азыр биз мынакей сиздикиндей программа даярдап коебуз. Ушул саат менен келсеңер болсун, болбосо кечиресиңер дейбиз. ата-энелер тараптанчы болобу? Бул мындай да, негизи Японияда бир сонун маалымат бар экен кечүүгү боюнча. Өткөндө бир окуп калдык эле. Жумуш учурунда чылым чеккен адамдардан көрө чылым чекпеген инсандарга, кызматкерлерге көбүрөөк акча төлөп берет экен. Себеби алар жумушка чылым чеккендерден көбүрөөк иштеп атсаңар, аз убакыт болсо дагы деп көбүрөөк компенсация төлөп берет экен да. Анан биздин кыргыздар кечиресиздер, мисалы тойду алдысак, биздин сфераны алсак, канчалаган ата-эне убактысын, өмүрүн 25 жыл баласын чоңойтуп, канча акчасын коротуп, канча нервин коротуп, ушундай тойго даярданышат. Анан 5ке чакырган коноктору 7:30, кээ бир тойлор 8:30да башталат. Жада калса ошол кудалар тараптан кыздын ата-энеси келбей, алар келбейинче такыр баштабайсың деп баштаган 9да болгон тойлорду биз алып барган учурлар, бул факт. Жакында эле болду. Андай дагы бир тойубуз. Кыздын атасы бир аз алзыраак жакка кетип калып, артка жетишпей калды. Аябай эле кеч келди. Апасы дагы жок деген, апасы менен баштап туралы десек, апасы да жок. Ошо менен тоюбуз аябай кеч башталды. 2 жаш өткөндө. Бир аз баягы жаштардын сейилдөөсү деп кетишип, алар дагы сейилдөөсүнө кичине достору кызып калып, досторун жибербей коюп, алар 9:30да келген учур болду. Калган эле эми кечиресиздер чыгып кеткендер дагы болду. Бул эң биринчи эле бул баягы мисалы эмнеге биз самолетко кечикпейбиз? Эмнеге түз эфирге кечикпейбиз? Себеби биз бул нерсени маанилүү деп эсептейбиз. Эмнеге тойго кечигебиз? Балким биз ошол нерсени той эсин сыйлабайбыз. Тойду балким маанисиз деп эсептегенден дагы кыргыз ошо бир маанилүү нерсени карабай жаткан. Арайдын айтканы туурадыр, тойдун убактысын 2-3 саат кылыш керек дегенде. Себеби ошол 2-3 саатта сөз жетпей калат деп келишет го. Той бүтүп калат. Биз убагында барышыбыз керек. Балким 5те башталса, 7де той бүтүп калат. Биз жетишибиз керек, үлгүрүшүбүз керек деп барат шаар. Негизи эле бул адам өзүнүн убактысын кандай бир мындай пландаш керек. Сиз айтып атпайсызбы? Бардык нерсени так жүрүш керек. Мен убактым жетпейт тойго деп, тойго убактысы жетпей калган кишини биринчи көрүп атабыз. Суроо болобу деп өзүм графигим ала келгем. Өзү 24 саат бар бир күндө. Ошонун 6 саатын уктаганга аракет кылам. 2 саат бир күндө 2 саат. Күндө 6 саат уктаганга стабилдүү түрдө. Ооба. 2 саат тамактанам. Сотка чукпайсызбы? Жок. 2 саат тамактанам, 2 саат жолго коротом, себеби маршрутка менен жүрөм да. Анан ошондо 10 саат калдыбы? 10 саат кетти. 24-төн кемиткенде 14 саат калат. Анан 2 саат көнүгүүлөр жасайм. Медерден үйрөнгөн көнүгүүлөрүм бар, макина кайдан үйрөнгөн көнүгүүлөрүм бар. Андан кийин дагы 2 саат медитация деп коет, же болбосо кыргызча туну деп которуп атышат, ошону жасаганга аракет кылам. Анан дагы 2 саат китеп окуганга күндөчү. Анан ошондо 8 саат калып атат. Мунун 4 саатын жеке чыгармачылыгыма жумшаганга аракет кылам. 4 саатын иштегенге өзүм багыш үчүнчү. Ошондо тойго жөн убакыт калбай калды, мына ашкан жок. Тойго эмес, байке сиз үй бүлөңүзгө убакыт бөлөбүз. Үйдө жашайсызбы? Балдарыңыз барбы, неберелериңиз? Тамак ичип атканда үйдө болом, уктап атканда үйдө болом. Жок, тамак ичип атканда сиздин азыркы айтышыңыз боюнча мен түшүндүм, сиз только тамак ичесиз да? Жок. Сиз ошондой көрүнүп атасыз да? Бул мен ушундай болуш керек экен деп ушуну түшүндүм. Жубайыңыз качан Түшүндүм, анан ушуну көздөй бара жатам. Так ушундай болуп кете элекмин. 6 сааттык уйкунун 1 саатын аялына бөлсөң. Медер агайдан сурайлычы, кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деп сиз баягы 5 мүнөт эрте барып сизди чакырган жак өзү күттүргөн кез болобу? Ооба, болот. Анда кандай бир мындай чакырып эми бул кыргыздарда күнүгө эле болуп турат да. Мисалы мен жумушумда эртең менен түнгө чейин да мен расписание баягы 2-3 ай кээде 4 ай мурда жазылып коюшат, баягы дарыгерчилик кылам да. 2-3 ай 4 ай мурда дагы ошентип саатын убактысын тактагандар барбы? Ооба, жазышат. Ошол 3 ай мурда сизге жазылган киши 3 айдан кийин унутуп калбайбы, ансын келбей койгон, убактысын билбей калып. Көбүнчө так болот, бирок кээде болот ушундай учурлар дагы. Анан ошого мен ошо пунктуалдуулукту баягы талап кылам да. Кабинетте илинип турат, залда илинип турат. Ошол кырса тактык 5 мүнөт эртеден эрежелери бар.
кээ бирки кишилер көрүп эле уялып эме кылат. Анткени чабан чатактык деген бар да. 1 мүнөт кечиксе чабан. Бир жетекчи келчү эле. Чабан чатактык. Чабан чатактык деп бул Ал китептин кандай арка жагында. Чабан чатактык. Эми немисче деп атпайбы? Немисче бул туура келсе. Бир жетекчи келчү эле, дайым эле келгенде эле саатын карап, медер супер кырча келип турмун го деп коет. Кээде кырча келипмин дейт. Бирок мындай кийин ошол мындай шопуру менен сүйлөшүп калдым да. Сүйлөшүп калганда айтып атпайбы? Сага баратканда дейт, жана жол нарушениялерди аябай көп кылат элем дейт. Анткени тезирээк бол, мен азыр чабан болом депчи. Чабан кыласың деп урушат экен да. Жана шашып келип, анан мага келгенде мына саатын карап, мына кыргызча келдим дейт, 5 мүнөт эрте деген маанидә. Буга чейинки ошол сиз канча аралыкта ушул нерсени өзүңүзгө келген кишилерге орното алдыңыз да? Башында сизге деле бизге окшогон Мурда аябай кыйын болчу. Мен ошо Бишкекке жаңы келгенде өтө көп мындай кыйын болчу эле да. Мына жума-жумакеде канча ошол менен мындай мындай конфликттер болуп турат. Мен өзүм дипломат болгон үчүн аракет кылам да ошону мындай дипломатичество чечкенге. Жумайдын агайды уруштуңузбу, кечикпеңиз? Жумайдыкы биринчиден кечикпейт эле да. Ошондо эле пунктуп алды болчу. Райман Шүкүрбековдун 2 сапыры бар. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан. Анын сыңарындай биз маани бербеген, бирок өтө керектүү, өтө олуттуу нерсе ушул тактык убакыт. Биз такыр маани бербейбиз. Эч жака кечикпейт деп айтышты. Биз кече кечикпеген кишилердин баарысын бир изилдеп чыкканга аракет кылдык. Ошолордун арасында сап башында алтын. Саат 5ке чакырдыңыздар, мен 5ке 5 мүнөт калганда келдим. Сөзүмдү улап коеюн. Көрсө бул жоопкерчилик экен да. Адамда жоопкерчилик болбосо, ыкшоо болсо, шалаакы болсо, ошол убакытка маани бербесе, ал адам кечигөрөт. Мен мисалы үчүн так жүргөн, сөзүнө турган, убадасын аткарган кишилер менен мамиле түзөм. Эгерде 2 жолу кечиксе, 2 жолу убадасын аткарбай койсо, 2 жолу ишти чала бүтүрүп салса, ал адамдан колумду үзөм, мамилемди токтотом. Анда сиз такыр эч ким менен мамиле түзбөй калбайсызбы? Туура. Ошондуктан адамдарды үйрөтүш керек. Айланаңдагыларды үйрөтсөң болот экен да. Сага карап андан эле оор эсине келет да. Бирок кыйналам. Мисалы үчүн тойго эмнеге кечигип атат деп тамадалар айтып атпайбы? Чакыруу келди дейли. Жумайдын байкеге саат 5ке алтын казынага чакыруу келсе, бул кишиде автоматтык түрдө психология ой иштей баштайт. Мен 5ке бара турган болсом, той 7де башталат. 2 саат ал жерде ай караган текедей болуп акыйып отурам. Андан көрө 7ге эле барайын. Жок, мен эрте барып, ките барып ошол жерде ките окуп отурам. Ошондон коркот дагы. Кой, 2 саат жөн эле убактымды текке кетирбейин деп атайын кечигип барышат да. Бул массаж. Ана кээде ойлойм да мен 6 миллион кыргызды Германияга алып барып туруп 6 жылга чачып туруп анан кайра 6 жылдан кийин топтоп келсе ошондо үйрөнсө керек убакытты деп. Германияда деле кечиккен кыргыздар көп экенин көрүп келгенбиз. Өлкөгө салыштырганда болмойт да биздин азыркы замандачы. Себеби кыргыздын бул канында бар окшойт дейм да. Жок. Баары бир канчалык убактында кел, кечикпеңиз десең дагы ошол убакта кечигип келгендер бар да. Сүйлөмдүн өзү туура эмес да. Кыргыздын канында бар деп Гүлнара сиз программаны баштап айттыңыз, кыргыздын канына сиңип бүткөнмү депчи. Тойго эмнеге кечигишет? Себеби канайды кечигип барат деп мен ойлойм. Алтынбек байкени кечигип барат деп мен ойлойм. Баарыбыз бир тойго баратабыз да, конок болуп. Анан Айпер мен ойлойт, Расул деле кечигип барат, мен деле кечигип барам деп. Сыйлаш керек. Жана жогоруда бирөөңүздөр айттыңыздар, алгач өзүн, анан өзгөнү сыйлай билиш керек. Мен ойлойм, сөзсүз 2 саат эрте барып китеп окуш же болбосо 1 саат эрте барып ай караган текеде отуруш эмес. 5 мүнөт, 10 мүнөт эрте барыш. Расул, өзүңдүн бир практикаңда болдубу ушундай 5те деп туруп, анан 5те баштаганыңар? 5те залда эч ким жокпу? Эмнени баштайт? Эмне кылат? Канай 5те барып алып, мисалы, өзүм эмне кылат? Коноктор келбесе. Азыр кийинки күндөр аябай көп болот да, тамада ордунда, жар-жарчы ордунда. Келинге эч ким жок, зал пустой, отурасың ошол жерде. Мен ушул маселени чечүүнүн дагы бир кичинекей мындай эми бул бир кишиге балким салым болот, бирок мен жакшы бир приз алдырып коем тоюмда. Шуну айтам, биринчи келген кишини өзүм барып туруп, азыр кечикпеш үчүн менде бир мага дагы бир маселе болгон, мен 1-2 ишим токтоттум, биздин чөйрөдө 1-2 ишим токтоттум. Ошо ишимди кечикпеш үчүн, тагыраак болуш үчүн. Бирок азыр эффект болду кадимкидей. Мен жакшы белек алдырып коем. Телефонго атайын келген кишини сүрөткө тартып алып, анан чоң экранга коюп коем. Ушул ким болду экен деп, анан "Ой, мен" деп тура калышат. Байке, сизге приз, эмнеге билесизби? Жок. Байке, эң биринчи келдиңиз, байкадыңызбы? Десем, каткырып сүйүнүп калышат. Биринчи келгенде деле ошол 5те келбейт го дейм. Жок, 5тен 5-10 мүнөт өткөндө келет. Бирок азыркы тойдо мен бияка келиш үчүн программа түзүп келдим да бардыгын.
4:50-дө 2 киши келди. Мен аларды суретке тартып келдим. Азырбы 4:50-дө 2 киши. Биз Алтынбек той кечиге ээси. сөзүңүздү биз ушул жерден канайды жөнөтөлү. Себеби канайдын 7-те баштала турган той бар. Негизи ал той 5-те башталыш керек болчу, Уруксат болсо Жети, дагы бир уруксат. нерсени айтып алып кетейин. Аябай ушул маселе. Бул биздин балким союздун дагы кыргыздарды бир аз кийинки орунга коюп келгенден кийинки таасиридир. Кийинки жаштарга биз жана жакшы нерсени айттыңыздар. Тарбия депчи. Кыргыз эмнеге кыргызга боло берет, кыргыз кечкиси болот деген мындай бир минус жактагы нерселер менен эмес, кыргыз болуш керек да. Улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо, ата энени карыганда сыйлоо, кадырлоо, чында бизде сонун сапаттарыбыз бар. Кыргызды жаман жагы менен эмес, кыргызды жакшы жагы менен даңктасак, мындай жана кечиккендер сиздер айткандай бир аз уят карып турсак, улуулар кичүүлөргө өздөрү үлгү болуп турса, кичүүлөр жоопкерчиликтүү болсо, анан эң башкысы чындап адам акысы деген нерсени билип алсак, 200 кишинин акысына канча адам кирип атат да. Келген кишинин акысына канча адам кирип атат. Ошол адам акысы деген нерсени жакшылап билип алсак, бул нерселер дагы көбүрөөк чечилет деп ишенебиз. Расул байкенин сөзү аябай мен кошулам жана жогоруда сөзүнө. Адамдын иши болсо, жашоодо планы болсо, ошондо ал адам мындай көп нерсени тагыраак аткарат. Элементарно футбол ойнойбуз бардыгыбыз. Эгерде адам бир максаты, планы жок болсо, дарбазасы жок футбол ойногон кишидей болуп калат. Футболдун максаты дарбазага теуп гол киргизип утабыз. Ал эми дарбазасы жок футбол ойногон кишинин сизге рахмат. Рахмат сизге дагы. Кечикпейм. Билдиребиз. Жакшы орун издейбиз. Эми жана бул жерден Чырмашаки айтты да, кыргыздын канына сиңип калган көрүнүш окшойт дегенде, агай сиз айтып атасыз, дароо айттыңыз, жок бул деп. Бирок деген менен кечигип атпайбызбы баарыбыз? Эмнеге? Жакын жылдары кечикпей калабыз. Ошонун өзү бара жатабыз. Коомубузда кечикпеген кишилер көп эле. Мисалы Медер кечикпейт, мисалы Алтынбек кечикпейт, мисалы мен кечикпейм, мисалы сен да кечикпейт экенсиң. Чырмаш кечикпейт окшойсуң. Ошондо биздин студиябызда бир эле Чырмашаки кечигип атабы? Анда эч ким кечикпейт экен, көрдүңөрбү? Демек кечикпеген кишилер абдан көбөйөт. Ишениш керек. Эч убакта жаман нерсени айтып эле жамандай беришибиз керек да. Жакшы жактарыбыз арбын. Болгону кайсы бир жактан артта калып калып атат. Ошону жанагындай болуп атат да, биз баягы көрүп туруп көрбөгөн нерсеге салгандай эле болуп атат да. Бул бизде кечигүү жок дегенге мен ишенбейм да. Кандайсыз? Кечиктиңиз, э? Кандай кечиктиңиз? Отуруз биз түз эфирдебиз. Мына ушундай эле көрүнүштөр болот. Сизди 6-га дөбөдүңөр өзүңүз. 5ке чакырганбыз. Кандай 5-ке? 5ке чакырганбыз. Кыргызча келди. Мына кечиккен киши келди. Кечиккен киши келди деп, мынакей жалпы студияда биз кечигүү боюнча козгоп атабыз. Сиз эрте эле келгенсиз. Тамашабы? Же серьезно эле айтып атасызбы? Түз эфир, биз түз эфирде отурабыз. 6-да башталат деп өзүңүз Жок, айтпадыңызбы? 5те башталат. Биз сизди Эмнеге 6-га чакырдыңыз? Сиз 6-дан 2 мүнөт кана келип атпайсызбы? 6-дан 2 жок, бир бала жаңы биздин кесиптеш тамада чыкты го. Анан ошол эле чыкканын кое туруңуз деп анан. Биз атайын чакырганбыз, биздин Учур театрынын жана кино актеру, дагы ушундай кечигүүнү бизге көргөзүп берели деп. Бул нерсе тамаша иретинде бир чети атайын биз көргөзөлү дедик. Бул ар бирибиздеги болуп турган көрүнүш. Баарыбыз ушинтип барабыз. Бул жерде отурабыз да, баарыбыз азыр сулуу чымчык болуп атабыз, чыны менен моюнга алабыз. Кечигип дагы ушундай нерсени көргөзгөн убактар болуп калат. Сиз мени 5ке чакырбадыңыз, 5ке чакырсак жок, сиз мени 6-га чакыргансыз деп таанып кеткен деле кездер болот да. Ошентип биз болот агабыз өзгөчө студиябыздын ортосунан жарык кирип көргөзүп берди. Бул баягы ар бир кыргызчудан өзүн көрүп атат болуш керек, э. Бүгүнкү күндөгү баягы көнүмүш көрүнүштөрдүн бири. Чырмашаки, студияда кечиккенди мойнуна алган бир эле сиз болуп атасыз да. Калганыбыз такыр кечикпеген киши болуп атабыз. Эми китеп жазган кишилер отурат, чыны менен. Бул жерде ачык эле айтыш керек өзүчү. Жанагы айткандай эле чын өзүчү. Мисалы, байке кечикпегениңизчи, пожалуйста десең деле кечигип келет. Аны моюнга алыш керек. Концерттер мисалы, сиз мисалы концерттерде биз концерттерде кечиккен ырчылар болот. Мен аны моюнга алам, ачыгын эле айтам. Өзүм кечикпей келем дагы, анан дирижерубуз чалгыла, чакыргыла, кийин туруп калыш керек деп биз кайра чалган убактар болот. Келип атам, пробкадамын деп шылтоо кылып келгендер да бар да. Өзү негизгиси биздин ушу жакшы тарбиялашыбыз керек да өзүбүздүчү, коомду. Кегил айланайындар депчи баардыгын бир жакшы сөзгө чакырып. Кечигүүнү мен адамдын организминде көп жылдан бери жашап аткан вируска окшоштурам да. Ал жугуштуу оору биринен бирине өтө берет.
Аны айыктырыш үчүн бизге дары керек, вакцина керек. А вакцина деген бул тарбия, бул деген кыймыл. Башкача айтканда, бир мисалды келтирейин. Бир жолу тойго бардым, 005-те. Той ээси айткан, мен немисмин, конокторум дагы немис, бирөө дагы кечикпейт. Кечиксе дагы мен тоюмду баштайм деди. Текшериш үчүн атайын 005-ке бардым. Чындап эле коноктордун жарымы келген жок. Баштап жиберди. Элдер 6-да келишти, 7-де келишти. Анан таң калдым да, жарымы жок. Эмнеге тоюңузду баштадыңыз десем, азыр деген адамдарга мен сабак бердим деди. Кийинки тоюма бирөө дагы кечикпей келет. Демек ар бирибиз ушундай подход, орусча айтканда жашасак, мамиле жасасак, коомду жанагы илдеттерден, вирустардан айыктырабыз да. Ошон үчүн адамдарды үйрөтүш Бул керек. 6 миллиондун ичиндеги бир 6 кишиде болушу мүмкүн да бул сапат. Эми ошондон башталат да, майда нерсе. Мен бир жолу бир тойго чакырышты, жар анан дароо эле той ээси айтты да. Мен ушундай адам, өзү профессор киши экен. Мен бул киши айтмакчы немецмин деди. Мен конокторумду ушундай убагында кел. 5 дедимби, 5 минут калганда ушул жерде бол дедиле. Мындай эми башкача айтылды, анан макул дедим да. Эмнегедир ошол кишиге мындай угуп бардым да. Кокуй барайын. Анан көп эле айтышат баары. Анан кийин 2-3 жолу барып 2 саат күтүп отурасың да жөн элечи. Анан кийин бул кишиге бардым. 5-ке 5 минут калганда күтүп отурсам, чынында 5-те конок толгон келинге турат ошол жерде. Дароо башталды. Өмүрүңүздөгү биринчи ошондо конок 600 киши конок. Ал кишинин кандай экенин билет экен элдин баары. Коноктору, достору, туугандары, бүт баары, жоро жолдоштору. Баардыгы ошондой баягындай тегерегинде курчан адамдар дагы өзүнө окшош. Медер ага Жумайдын Бул жерде 600 эмес, 600 киши бар турбайбы? 600 киши бар экен да. Демек 6 миллион киши деле кечикпей калышы мүмкүн. Жакынкы жылдары эле бул чоң деле маселе эмес. Мен ушул жерден сурагым келип атат да, сиз мына чоң агаларыбыздан. Бул мындай бир реалдуубу? Бир адам ошондой бир талап койсо, жалпы эл ошого реалдуубу? Муну айтып атпайбы, 600 киши кечикпей келди деп. Демек ал киши өзүн көрсөтүп, өзү үлгү катары болуп келген ушул убакка чейин. Ал кишини чыныгы мүнөзү кандай адам экенин тегерегинде адамдар билет да, өзүнө ошондой мамиле кылат баардыгы. Мисалы үчүн немистер саат 5-ке бирөө менен жолугуш уюштурса, 5 эле мүнөт күтөт. 5 мүнөт кечигип келсе, бизге окшоп 1 саат күтпөйт, кетип калат. Биз өзүн көргүчү отурабыз да ошол жерде. Немец деп жантан бери айтып атабыз да. Эмне үчүн бир ушундай бир салыштырабыз? Эмнеге? Немистер чындыгында эле бүт дүйнө жүзүндө үлгү болуп эсептелишет, жүрүш-турушу боюнча, жасаган иштеринин сапаты боюнча, убадага бекитиги боюнча. Согуш убагында дагы, жанакы 41-жылдан 45-жылга чейинки болгон согуш убагында дагы алар мончосун ала жүрүшкөн, танкалар таза болгон, снаряддарды таза болгон, өздөрү дагы өтүктөрүн тазалап согушка кирген учурлар болгон. Ошон үчүн биз ошондой алдыга кеткен жүрүш-турушу мыкты элдерден тартынбай эле, уялбай эле үйрөнүшүбүз керек. Үйрөнүшүбүз керек. Мисалы аялдамада мындай жазып турат. Берлин шаары Ванзи деген аймагынан мисалы Рейхстагга чейин 15 мүнөт 40 секундда жетесиң деп жазылып турат. Автобус 15 мүнөт 40 секундда алып барат. Мен өзүм түшүп секундасына чейин жазылып турат. Биздин автобус кайсыл жерде бар, кайсыл пробкада калып, канча саатта жетерин алдын ала айтып. Ал жол кандай, аба ырайы кандай, бирок ошондой убакытта барат экен. Кадимкидей. Медер ага бул жерде азыр баарысы айтып атат да, немецтер менен салыштырып атабыз. Деген менен сиз өзүңүз кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деп китепте жазып ошол нерсени аныктап жүрөсүз. Сиз кошуласызбы? Биз анда кыргыздар эмне болдук? Жок, мен кайсынысына кошуласызбы дейсиз? Немецтер так, кыргыздар андай. Эми мен Сиз өзү кыргызча тактык 5 мүнөт эрте деп ошону далилдеп тастыктап жүрбөйсүзбү? Туура, мындай болуп атат, бул пропаганда да. Негизи мен оптимистмин. Мына Жумали Макер айтып атпайбы? Келечекте ушундай пунктуалдуулукка өтөбүз депчи. Мен да ага ишенем. Анан негизи мен немистерден өзүм кыргыздарды өйдөрөөк коем да, алар сыйласам дагы. Менин окуучуларым мына 15 өлкөдө иштейт да. Бир окуучум Дубайда илип коюптур, мына биздин эрежени. Илип коюп өзү кечикпейт да. Анан бир араб сураптыр, бир индус сураптыр. Сен дайыма мындай убактында келесиң, анан англисче илип коюптур эрежени. Кыргыздардын баары ушундай десет, баягы тамашага салып айтып койдум дейт. Биз ушундай элбиз депчи. Анан айтып кетиштейт дейт индустар. Биз дайыма эле кечигип жүрө беребиз, бизде ушундай бир оору бар деп айтыптыр да.
ошого биз баягы жакшы баягы адамга мамиле кылганда деле баягы оң жагына мамиле кыла берсең оң жагы жакшы жакшы дей жактарын берсең көрө жакшы бересиң. болот. ооба ошондой эле кыргыздарды мен жазганымдын себеби ошол болгон. Кыргыз атактык 5000 терте деп Башында жазганыңызда таң калгандар да болдубу? болгон. Кайдагы нерсени айтып Күлүшүп, атасың, 2 саат кийин эмес беле, 1 саат кийин эмес беле деп. Бул Казакстанда башталган өзү негизи. Казакстанда иштеп атканда ошо казактарга тамашалап, алар да бизге окшогон эл да. Баягы кечигип келбей, эрте келсин деп мактайм да баягы. Мен убактым, мен аларды чакырганда бир 10-15 күн келе барам да. Анан орусча, кыргызча, казакча сүйлөшөт эмеспи? Мен ушу казактар пунктуальный эл экенсиңер дей баштайм деп мактапчы, эрте келсин деп. Деген сайын эрте келгенге аракет. Алтынбек ийиним айтканда бир анекдот айтып берди. Орусча айтып атпайбы, баардык эле казактар эрте келип атат дейт. Ооба, эрте келип атат деп атам да. Анан айтып атпайбы? Билбейм дейт. Немистерде бир анекдот бар дейт. Немистер дейт, точь в точь келет дейт. Казактар день в день дейт да, Алтынбек айткандачы. Анан мен бияка кеткенде жанагы Нурсултан Назарбаевдин пресс катчысы менен мамиле эжемдей болуп калган. Баргандан кийин сөз чалып кой, жетип алдым, жакшы жетип алдым деп айтчу эле. Мен болсо келип эле көр тирчилик унутуп калам да 3-4 күндөн чалат. Телефонум дереу өчүп болот. Анан колхозник дейт да. Сен айтып койбойсуң, биз переживать эттик деп. Анан кийин колхозник деп баштап эле, анан кийин барып отуруп ушул кыргыз атактык 5000 тертеге чейин ушул ар кандай айтып жүрдүм да. Анан акырынын ушул 5000 тертеге келип токтодук да. Мисалы немистер убагында келсе, мисалы 5ке келсе, колун жууп, кийимдерин алмаштырганча 5000 өтөт да. Кыргыздар 5000 терте келип, мисалы 5000 эрте келип, даярдап көрүп, үлгүрүп калат да. Мына азыр 15 өлкөдө деп атпаймынбы, чет өлкөлөрдө балдар мына бир жылы Москвага чакырышты окуучуларым. Барсам, ар бир филиалда медцентрлерде болушту көбүнчө. Бардыгынан уктум да мындай. Мен мактабаштайт да, балдарыңыз өтө интеллектуальный, китеп окушат экен, кабинеттеринде китеп турат. Анан мен кечикпейби деп сурайм да. Сурасам, силерде кыргызга точность деген бар турбайбы, дайым ушул. Жакшы, абдан жакшы Анан кантанып. бул мындай да, 10 адам болсо деле утабыз, 100 адам болсо, мен ошентип мындай жакшы жагынан айтып, үйрөтүүгө болот. Келген идея жалпы элге таркап кетти да. Ошондой адат пайда боло баштады, калыптана баштады. Жакында дагы бир идея таркап кетти, бир кишиден бир китеп дегенчи. Анда Бакай деген жигит дегенди айтканда мен уккам, анан 1-2 жылда бүт эл камтып кетти. Ошондой жакшы нерселер көп жайылып атат. Ушул жерден болоттон сурагыбыз келет. Сиз да тойго көп барасыз, тойду алып барып жүрөсүз да. Сизде кандай кечүүгө боюнча? Анан театрда дагы актер катары жүрөсүз. Мен азыр спектаклдин баары деле баягы 6-да деп жазылат. Биз кээ-бир кезде түз эфирге коюп алып дагы ошол нерседен бир запкы жеп калган кездер болот. Эмне болду деп артына өтсөң, чуркап барсаң, артисттер эми бетин боёп аткан кездер деле бар да. Эмнеге ушундай нерселер бар? Бирок мен азыр дегенде кесиптештердин жанагы немистер деген сөзүнөн мен да кошумча кылып коеюн. Неге биз баарыбыз отуруп эле немистер деп атабыз? Себеп дегенде ошол немистер биздин каныбыздан орун алды да, ошон үчүн немис деп атабыз. Ошол экил немистер тактыкты негизи бизден үйрөнгөн, кыргыздардан. Байыркы убакта, хандарыбыздын убагында, мисалы үчүн баягы катчы элчилер болот эмеспи? Же болбосо башка өлкөнүн элчилери, башка журттун элчилери келип, кандардын боз үйүнүн астына 10 мүнөт эрте келип, ошолор даярданышып, бир сире жанагы алып келген өздөрүнүн барактарын даярдашып, ана хан болсо, балким боз үйүнүн ичинде чет жакта отурса, хандык байемесин кийип келип, тагына отуруп, анан кирсин деп. Анан ошол 10 мүнөттүн аралыгында анан алар киришкен. Байке айтып атпайбы, 5 мүнөт эрте кыргыздыкы депчи. Ошол экини немистер изучать этип, кичинекей алакандай кыргыз эли тактык байыркы убакта абдан жакшы өздөштүргөн, булар тактыкты даана кармашат деп, ошол немистер бизден үйрөнгөн негизи. Биз ошо тактыкты алдырып ийдик азырчы, немистерге. Кайрып келе алабызбы? Ишенсек болобу? Кандай айтасыздар? Мына дагы бир нерселерди студияда барып атасыздар. Мисалы үчүн калпагыбызды кийгизип атабыз. Аялдарга башка өлкөнүн ырчылары келсе, калпагыбызды камчыбызды берип атабыз. Бул деле тартылып, итке кийгизип атабыз. Мындайча айткандачы. Тайгазаныбызды тарттырып атабыз, көк бөрүдөгү. Ошол сыяктуу эле акырын эле тарттырып атабыз баарынчы. Ошол сыяктуу эле тактыгыбызды да немистерге тарттырып ийгенбиз чындыгында. Анан сиз айткандай азыркы убакта театрыбызда кичине эркелеп баратат. Театр жакка кайрылып коеюн, уруксат этсеңиздер. Себеп дегенде ошол убакта, театр күчүндө убакта Кыргызстанда 3 эле нерсе убагында башталат. Биринчиси намаз,
экинчиси театрда спектакль, үчүнчүсү адам бул жашоо менен коштошкондо жаназасы. 10 десе 10, 11 десе 11, кээде кыш убакта түшкү 1 дейт. Ал нерсе деле кечип кетип атат. Саат 1 чыгара турган нерсе. Ошол экил нерселер убагында болчу да. Азыр ошол экил нерселер гана убагында 3 нерсе, Кыргызстанда 3 нерсе кармалып турган. Ошол экинин сиз айткандай уже жаназаны да кое берип атабыз. Убагынан кечиктир кимди? Алыстан кудалар келатыптыр. Күтө туралы. Театрда болсо, ошондой премьералар болуп турган кезде эмнеге кечигет? Чоңдор жок. Чоңдор жок. Министрлер келет, күтө тургула, мына азыр элдин баары отурат, күбүшүбү залда, андан кийин 15-20 мүнөт өткөндөн анан баштайбыз. Ошондо силер баягыдай прямой эфирде уюштуруп аласыңар. Элдин баары, айылдагылардын баары, азыр прямой эфирден баланчанын спектакль болот экенде отурат. Анан жок. Ордуна эптеп алдап рекламаларды кое берип турасыңар, клиптерди кое берип турасыңар. Ортодо кечиккен кудалар экинчи жолдо, үчүнчү жолдо кечигет. Ошол эркелеп кечиккен коноктор 7-чи жолдо кечигет. Ошону биринчи жолкусунда эле күттүрбөй жаназа болобу, башка нерсе болобу, той болобу башташ керек. Жок, ал деген куда да. Анан жок, ал куда кызы бул жакта сыйлуу адам, жок сыйлуу адам, бирок ал өзүнүн күнөөсүн билиш керек. Андан күнөө кетип атат. Гүлнара жумушта болобу? Андан кийин бир чоң үй бүлө бузулуп кетпейт? Жок, үй бүлө бузулбайт. Мейли үй бүлө бузулсун, бирок ал кийинки жолу тактыкка көнөт. Анын 5-4 кызын узатканда ал так кечикпей барат. Ал кечиге берет. Катуу эреже, мыйзам иштеген жерде Гүлнара эч убакта тактык, жоопкерчилик деген нерселер жапа чекпейт. Эмне үчүн жумушка адамды алганда мыйзам иштеген жерде деген менен бул убакытка мыйзам жокку бизде. Бизде өзүбүздө сот отурумдары, ошол эле сот отурумдары саат 10-до башталат деген сот отурумдары кээде барып журналисттер 3-тө тартып келет. Бирок эреже болуш керек да, эреже болуш керек. 3-тө барып тартып. Мисалы жумушка кадрды алып атканда сөзсүз түрдө мүнөздөмө алып кел дейт. Сөзсүз түрдө сен резюмеңде өзүң жөнүндө жазасың. Жоопкерчиликтүүмүн, пунктуалдуумун деп. Сен жумушка бир кечиксең, эки кечиксең, жоопкерчиликтүүмүн деп жазганды дагы жоопкерчиликтүүнүн баары жазбайт ошо. Жоопкерчиликсиз адамдын резюмесинде ошол нерсе жазылган. Эреже катуу болуш керек, жетекчи катуу чара көрүш керек, 2 жол кечиктин жумуштан кетириш керек, ал күчтүү кадр болгонуна карабай. Мисал келтирейин, жумушка кириш үчүн жазылыр. Бир таанышым Японияга барган, көчөдө туруп чылым чегип атса, эртең менен дене тарбия көнүгүүсүн жасаш үчүн чуркап бараткан бейтааныш япон тиги кыргызды көрүп алыстан кайрылып келди дейт. Чөнтөгүнөн ак кагаз алып чыгып, ороп туруп, конус формасында күлүңүздү ушуга түшүрүңүз деп менин оозума тосуп атат дейт. Анан мен уялганыман ошол чылымымдын күлүн тигинин кагазына түшүрдүм дейт. Анан сылык формада кечиресиз, бул жерде чылым чеккенге болбойт, түйүү салынган, тигил жерге барып чегиңиз деп Япон өзүнүн маданияттуу мамилеси менен мага сабак берди дейт. Демек эмнени айткым келип атат? Ар бир кыргыз так болсо, сагызгандай сак болсо, жоопкерчиликтүү болсо, айланасындагылар ошого карап түздөнөт, акырындап элге ошол жайылат деп ойлойм. Өзүбүздөн башташыбыз керек. Өзүбүздөн башташыбыз керек дегениңизге чындап кошулам. Ушул жерде мен Расулдан да бир нерсени сурагым келет. Бул азыр болот агабыз айтып өттү го баягы чоңдорду күтөбүз деп. Сиз көбүнчө ошол чоңдор келген иш-чараларды алып барып жүрөсүз да. Сиздин дагы бир даалай күндө күн алыс башыңыздан өтүп турган нерсе ушул болуш керек. Эми азыр көп кечикпей калышты. Бирок айрым учурда катарда болот. Мисалы, мен акыркы учурда мисалы шаардык мэриянын көп иш-чараларын алып барам. Мен ачык эле айта алам, бизде 4 район бар, 4 райондун акими, же болбосо шаарыбыздын мэри абдан так болуп атат. Керек болсо элден биринчи келип жарым саат уюштуруу иштерине көз салып турушат. Башка учурларды алып карап көрө турган болсок, эмнеге 15-20 мүнөт сөз күтөбүз го? Шаардын концерти болобу же мамлекеттик деңгээлдеги бир башка концерттер болобу, бүт баарысын 10-15 мүнөт сөз түрдө күтөбүз эмнеге? 6-да башталат дейт, мисалы жетекчилер кечикпейт, кармалат деген нерсеге. Эми кечиккендер бар арасында. Такыр бар эле так убагында келет деп айткандан алыспыз, бирок көпчүлүк учурда азыр алар так эле башталып калды. Мен концерттерди өзгөчө канча байкап жүрөм, мына улуттук филармонияда иш-чаралар убагында башталып атат. Деген менен бул маселе жок деп айтуудан алыспыз. Коомубузда бул нерсе кайсы бир деңгээлде ооруга да айланып бараткандыгы бар. Бул эфирди уюштурганыбыздын себеби дагы ошол. Студиябызга келип убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жок дегенде бир 10 адам кечикпей калса, 10 адамдын айланасындагы 100 адам дагы бир кечикпегенге аракет кылып, ушул илдеттен арылат болушубуз керек. Коомдук биринчи канал өзүнүн берүүлөрүн улантсын. Биз сиздер менен коштошолу, аман туруңуздар.